Ассаламу алейкум экендештер. Арыбаңыздар Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүн 27 апрель, кече 26 апрелде Москва шаарында жаман окуя болгон. Ушул машина авария болуп, мунун айдоочусу кыргыз жигит болгон. Кыргыз жигит бирок бул аварияда күнөөлүү болгон эмес. Мындай экен да бияк машина. Можете подсказать? Ты подошел уже с упреком, понимаешь? Мне братишка объяснил то, что машина вылетела на встречу. Он прав. Он здесь прав. Вы его высадили, вы посадили девушку, оказывается. Она пишет объяснение, на нее материал. Потом парень что-то пришел ее. Материал составляется на девушку. Что она виновна, понимаете, ДТП. А ты брат сел, фотографируй, да пел. Негизи ДПСтер күнөөлүү кыла баштап атканда бир биздин Москвада бир патриоттук жигитибиз келип, ошол кыргыз айдоочусунун укугун коргоп жардам берген да. Ошон үчүн кененирээк маалыматты беребиз. Ошон үчүн видеону аянтчан көрүңүздөр. Кимдир бирөө үчүн керектүү кеңеш болот, совет болот. ДТПнын айдоочусу аты Сыймык. Салам алейкум, Сыймык, кандайсың? Жакшыбы? Ушул бала болот. Бул бала болсо, мунун баарын тааныйсыңар. Сыймык, бери жакыныраак кел. Бул баланын аты Майза Алмаз. Салам алейкум, Алмаз. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшысыңбы? Токтон жакшыбы? Өзүң жакшыбы? Азыр ушул жөнүндө кененирээк сөзмөкчүбүз. Жана машинага отура алайлы, чөтө эшикте суук болуп атат. Дагы эле кыш бүтпөй койду Москвада. Мекендештер, көңүлүңүздөрдү 20 секундка бура кетейин. Россия шаарында кимде ким такси тармагында иштеп аткан болсо, ушул Осман паркын сунуштамакчымын. Осман паркы уже 2 жылдан бери элдин ишеничинен кайтпай иштеп келишет. Такси аппаратынын проценти 1,5, курьер, доставка, грузовой баарын подключение кылып беришет. Выводтун проблема болгон эмес, үй болбойт дагы. Так что келиңиздер, чогуу иштейбиз. Астынан номерге чалып, Куба таксиден келдим деп иштей бересиздер. Мекендештер, алдыда видеону өзүңүздөр көрдүңүздөр. Баарыңыздарга эле кызыктуу болсо керек, аягым эмне болуп бүттү. Ошон үчүн азыр сөздү баштайбыз. Сыймык, биринчи сен сүйлөчү биринчи. Ошол күнү сен иштеп жүргөнсүң да, туурабы? Таксиде. Ооба. Клиент менен кетип аткансың. Клиент менен бараткам. Экинчи заказым болчу. Жаңы эле чыккан болчу немушка. Ошо 3 пассажирим бар болчу. Ошо саат где-то 1:30 мындарда. Ошол стрессин чыгып калдым машинамга. Байкабай калдым, анан тиги клиенттер менен бир аз алаксып калып, машинанын жетип келгенине көрүп калдым да, машинанын стрессин. Бирок буйтапсың бирок, жакшы эле. Буйтан жетишпей калдым да. Заранее может көргөнүмдө может өтүп кетет белем деген ой болду да. Ошон жетишпей калып бир аз сусуп калды. Анан ошондон келип гай чакырдык. Анан гайлер келгенден кийин короче, кандай десем, мен тарап эмес, эми тиги тарап болуп атышты да. Мен машинасына вообще жоготпой койду келгенден кийин. Сен туруп тур анан чакырабыз деп коюп, өздөрү менен өздөрү болуп, анан тиги кыздын жигити, байкеси билген бирөөсү келди. Ал келди, менин кандай болуп калдым сурады. Келгенде эле болгонун айтып бердим. Андан кийин тигилер барып банкоматка акча чечип келди. Явно эле ошондой эле болду да. Келип өздөрү менен өздөрү мен вообще немеге жоготпой койдум машинасыначы гайлерчи. Анан менин моюнума илип койбосуңар, анан Азия паркка группага жаздым. Бойдо жок элечи. Менде ушундай ситуация болуп калды, жакын жерде бирөө жарым болсо келип коюңуздарчы депчи. Деп жазсам эле анан жазып башташты, местоположениеңди жибер, кайсыл жактасың, кайсыл жердесиң деп. Анан Алмаз байке келип калды, ошол келгенде эле көрдүм, ошо керектүү адам келди дедим да. Келгенде эле учурашып, прямой эле тиги гайлерге өтүп барды. Гайлер менен ошо бир аз ызчы болуп кетти, анан келди эле. Ал бул ошол анан Алмаз менен азыр анараак сүйлөшөбүз. Сен ошол авария болгондо ичинде клиенттериң эчтеке болгон жокпу? Клиенттерим эч нерсе болгон жок. Эчтеке болгон жокпу? Эч нерсе болгон жок. Бир аз неме градустары бар болчу экен. Түшүп, мен сразу эле ошо клиент ойлодум, негизи келатканда аркаңкы артынан бир кыз келатканда, айникти ачып башын чыгарып келатканда, ойноп келаткан. Ошол ойго кетти сразу эле түшкөндө, ушул бир нерсе болуп экен деген ойчу. Дегенде эле анан алар токтоп, алар кайра наоборот мени сурап кетишти, жакшы элесиң деп түшсөм баары. Тиги газдан чыгып жатып алышты. Видеого тартып бир жакшынакай эле отурушту, анан скорый керек десем жок деди. Анан гайлер келди, аңча болбой
Кайзон. Анан алар кетпей турушту кыйлагачы. Свидетель болобуз, как они айтып беребиз, көргөнүбүз, билгенибиз депчи. Анан кайлер аларды кетирбиз болбой. Свидетель кереги жок, все болду депчи. Анан ошол Амызбайке келди, группадан балдар келди. Ошондон бир аз кичине тух көтөрүлүп калды да. Мен ойлоп аткам уже виноват болуп калат же тигин бир жаңсыз бир нерсе кылат депчи. Болушунча жумарт эткенге аракет кылышты, ачыгын айткан кайлерчи. Мен ошо жолуккан жок да. Анан бул жакта дагы жакшы могул атам бар экен. Көп нерсе мен жакта болду да. Сен өзүң мындай орусчаны билесиң да жакшы эле. Жакшы эле. Жакшы эле. Бирок ошол все равно тиги тарап болот дедик ай э. Ошол тарап болот да, вообще жоготпой. Анан кийин өздөрү мен вообще мага дагы бир жолу сөз айткан жок да. Анан барып сурадым, биз ошону эмнени күтүп атабыз деп 1 сааттан ашып кетти. Жөнүнө турам, эшикте түшүп калдым да. Же машинада отура албайм. Анан барсам, сен медицинскийден өтпөп жүрсүң деди. Короче, сүрөткө түшүп өтүшүң керек болчу, жумушка чыгып атканда. Анан отпечатка коюп чыгышың керек болчу. Ошо нерсе эч нерсең жок экен сен деп. Анан кандай тиешеси бар аны билбейм да. Акмет башка эле жакка өтүп кетишти да, короче. Эптеп эле сен эптеп эле бир нерсе кылганга аракет кылышты. Анан ошол нетти мен объяснение жазып бергенден кийин дагы машинага мен абден өзүм алып кетти жүрдепчи. Сүйлөшөбүз деп. Машинага келип отургандан кийин тиги объяснение кайра албайм деп атпайбы дегенчи. Неге десем, сен өзүң машинаңда отуруп жаздың, мен машинамда отуруп жазган жоксуң деп. Жоксо өздөрү берди, барып жазып келгиле депчи. Барып жазып келгенден кийин ошондоп машинага отургандан кийинчи. Анан айттым мен могу группада балдар жазып атканда, если неме болсо, ошо гаишниктердин машинасынын каптарынын номери болот депчи. Ошого чал депчи. Анан түшүп эле ошонун номерин терип баштадым, ошого чалам болду депчи. Если мен сөзбөйм, эчтеке жазбайм десем. Отурлу деп кыйкырып атам, отурузуп анан чыгып кетти протоколдорду. А сен документтен бүт тура. Документтер тура эле. Түшүнүктүү ана сыймык. Анан Алмаз сен каяктан пайда болуп калдың буяка? Сен бул баланы таанысыңбы же тааныбайсыңбы? Эмне болуп келип калдың аяка негизи? Ассаламу алейкум мекендештер. Жок болбойт экен, бул баланы деле тааныбайм, сыймык жигитти. Мен билесиңер, ночто иштейм только. Ночто ушу Азия парктын группасында полный колдоо ошак менен эме иш кылабыз да. Ночто иштеп жүрүп ошо Азия парк группа менен связьдабыз да балдар мененчи общий. Группага түндө где-то саат 1:30 ызычуу болуп баштады. Эмне болуп, мен да как раз иштеп жүрүп чай пай ичейин деп жана вкусная точка деген как раз могу где-то Волгоградский проспект жакта жүргөм. Чай ичейин десем, вкусная точкага кирип эле заказымды бергичек, заказ күткүчөк телефонду карай коюнчу десем эле ызычуу болуп кеттир ДТП болду. Бул сыймык жардам сурап атыптыр, биягы ушундай эме иш чатак болуп атат, чота деп. Мен айдап келатсам эле встречкага машина урган бойдон келип эле сүздү эле, за рулем кыз экен. Гаилер келип кызды отургузуп алып эле өзүнчө бирдеке кылып атышат. Кайдан жайдан кыздын жигити келе калыптыр алда. Келгенде кыздын жигити менен кызды отургузуп алып гаилер, короче, өзүнчө бир эме протокол бирдекени жазып атышыптыр да. Группада мен бунун эмесин кайрылуусун угуп эле местоположениеңди жөнөтсөң деп эле келдим, келип эле өзүн көрдүм, нормально. Машинаны көрдүңөр состояниясын. Машина болбой калыптыр. ГАИге барып эле учурашып эле жакшынакай эле командир разъясничи ситуацию деп эле айттым да, объясните десем. Сен кимсиң, аркы берки, короче, сен эме ДТПда не участник, короче. Вообще, я тебе не буду ничего говорить, объясняться деп баштаганда эле карасам аркада тигин жигити, кыздын гаишник экөө, кыз отурушат. Бул сыймыкты тышыктап турат да. Хотя негизи мындай эми биякта любой эле закон боюнча потерпевший биринчи эме берет го. Показанияны потерпевшийден алыш керек да, ким потерпевший, пострадавший. Биякта наоборот болуп атыптыр келсем. Жана жерде нерв ойноп кетти да, ачыгын эле айттым да бетке эле, не русскийди көрүп алып эле ушундай мамиле кыла бересиң десем. Причем тут это аркы берки деп бир сыра гыжыңдашып кеттик. Гыжыңдашканда эле сыймык менен экөөбүз как раз сыймыкта жакшы четте туруп видеого тартып калыптыр. Гаи менен жана ситуация азыр элдин баарына тарап кетиптир да алда. Ошол гаи менен аркы беркин табашыбын шүгүр биз да эми көрүп эле жүрөсүңөр да. Ошол темага салып эле до конца тартып еттик. Явно көрүп атабыз да.
ошондо ал сыймыкты ошол күнөөлүү кылабыз деп ойлошуп турдум, мындай какой-то бир эме кылып мындай. Короче, кыздын машинасында видеорегистратор бар экен. Полный запись ошол жакта бар экен. Кыз өзү башында сыймык келсем айтты, деди, кыз регистраторум бар, тиги бу десе, гаишниктер ага эмне деп атты дейсиң эмеде? Анан кийин машинасына барып отуруп кыйла жок болгондон кийин анан барсам явно менин көзүмчө өпө түшүп келди. Кыз дагы гаишниктен машинадачы. Сурайын деп баратсам уже түшүп келатты да, анан кийин кызга айтып атпайбы? Кыз айтты гаишниккечи. Видео регистратор бар го деди эле, короче күйүп калыптыр деп коесуң деди гаичи. Мен көзүмчө эле ушуну айтып аттым. Гаишник өзү түшүп барып тиги жана кыздын машинасына отуруп регистраторун жулуп да көрүптүр. Чече албай коюп. Жок деп коюн дептир да. Регистрация эч кандай фиксация жок буякта деп. Кызга өзү прямой эле айтыптыр, видео регистраторум эле күйүп кетти деп айтып койду. Видео регистраторум, короче, при ДТП столкновениядан замкнул, короче, болду, аяк запись жок, удалилась деп. Анан гаидин ишке ашпай калыптыр да, аңчы болбой мен да келип калдым, ызычы болуп, ошо менен ал тема токтоп калды, ошо менен запись калып калды жана. Ошо видеодон мен көрдүм да бага группаладанчы. Ошондо сен эле үйүң чыгатты да, бирдеке деле сүйлөп атыпсың да, короче. Барсам алар эмеге такып атыптыр, типа бул сыймык Сахарова өтө элек экен, анан дактилоскопиясы жок экен, тиги бу. Причем тут Сахарова? Анан ошо мен да айттым да, командир, здесь это вообще причем дедим. В любом случае здесь ДТП дедим. А если он документально в чем-то там не прав, это уже давай в другом месте с другими людьми порешаем. Сенин обязанности ваши что входит? Вы сейчас ДТПга келдиңер да. А мунун документы барбы жокпу, он за это штраф как положено заплатит дедим. И тем более по закону нам это продлили же, срок бар дедим, анын документтери тууралап алганга десем, андай жок тигүү деп башына ызылдаш. Аягында менин машинама келдик да, менин документимди сурашты. Документы дейт. Пойдем, пожалуйста, пройдем машинага деп. Менин машинама жана видеодо отурбайбызбы? Мен документимди алганы келгенде, меники деле машинанын ичи полный камерада. Машинанын эшикти мындай ачып отурганда как раз ушу пассажирский жакта болду го. Бардачок мана эме эле документтерди алып атсам, экөө келип байкап калды бүт баарын. Можешь подсказать? Ты подошел уже с упреком, понимаешь? Мне братишка объяснил то, что Всё, машина вылетела на встречу. Он прав. Он здесь прав. Вы его высадили, вы посадили девушку, оказывается. Она пишет объяснение, на нее материал. Потом парень что-то пришел ее. Материал составляется на девушку. Что она виновна, понимаете, ДТП. Отыграться и сел, фотографировать, хотел снять ее. Ошол жерден оңоло түштү да, ситуация башкача болду. Вообще вы с какой стати мен жана эмелерди сыймыктын машинасында пассажирлерди вообще кетирүүдүңөр анда дедим. Давайте, если так вы прям документально тийишип атсаңар, анда полный изначально кандай болгон ошондой кылалы десем. Как положено, скорый чакыралы. Жана пассажирда не он один потерпевший, там еще пассажиры были потерпевшие. Давайте с них Алар кетириптүү деп көрсө. Гаишниктер өздөрү жанталашып баарын кетирип, аңгыча болбой тиги кыздын жигити да эме деген бушлат кийип келип алыптыр, вооруженные силы деген. Типа вояк экен да, военный экен ал. Ал полный гимн баары гражданский да, братан. Обувь бүт гражданский, именно бушлат кийип келиптир. Бушлатында действующий бушлат экен да алчы. Жөн эле кийип алган эмес, действующий, фамилия, аты жөнү, там шеврон бүт тигилген, действующий, типа мындай тонкий намек на толстые обстоятельства дегендей кийип келиптир да, типа я тоже эме дегендей. Тиякта болуп атат да. Коллеги деп. Тиякта болуп атпайбы азыр? Типа биз тияка мамлекетти коргоп жүрөбүз, пряга теп койгула дегендей намек менен форма кийип келип алган да. Аны келгенде мен сразу эле байкадым баланы. Ошол кыздын жигити типа военныймиш. Анан гаилерге келатканда жөн келбей ошонусун кийип алып, анан жана бул сыймык айткан келген балдар деле бир жактан келип калды дедиң, ошо балдарды машина менен. Машинамен келип, ошол жерден негизи двойной полоса го обратно сеттеш. Гаинин көзүчө бурулуп бердичи. Ошол жактан бурулуп кетишти. Андан кийин келди кайра жарым сааттай жок болду окшойт да. Анан кайра келип машинаны түштү, өзү жалгыз келип, кайра сүйлөгөн жок да, жөн тыкылдатып башын ийип койду, кайра түштү. Машинанын аркасына өтүп кетишти. Меселе сен явно эле уже акча келип берди дедим. Значит, акчаны меселе турган берчи. Анан кызды кийинтип сумкаларын колуна камап
сыртка чыгып жолдун бияк бетине бир эки жолу алып өтүп көрдү да кайра алып кетти. Мен ойлогонум эми кызды кете берип жок кылып атат окшойт деген ойдо болдум да. Андан кийин жок. Булар мындай путаница кылалы деген да. Сен оюң боюнча эмне кыла алды дешкен мисалы. Сен оюң боюнча лично мына өзүң. Мындай полноценно кызды виноват кылбаса да мындай какой-то долю мере эми мындай оправданиясы бар кылып коймок да кызгачы. Кыздын правасы автоматически лишен болот да. Ошол моментте негизи башында айтпай аткан да, все бул автоматически лишен права болгондо ал уже сот жок эле лишен болуш керек да негизи ал жерде уже двойной сплошнойду өргүп келген. Ошону ГАИ составлять этпей. Ал кыз уктап калыптырбы, э? Уктап кетти. Айтыш боюнча типа айтып атат. Мындай алкоголь жок эмесин сасыбадыбы? Алкоголь эчтеке деле жок, просто жигити келип айтты. Мен жигити экөө жолугуп ошо жигитинен кетип бараттыр да кызчы. Жигити типа айтып атат, экөөбүз менин үйүмдө болчу, анан кетпей эле калып кет десем кетип калды эле ушундай болду депчи. Анан кийин жанагы ГАИ менен бир сыйра ызылдашкандан кийин алар да эметишти. Ладно депчи, анча ызычуу салганга жараша я сейчас дам эмени объяснительныйдын эмесинчи, кагазынчы. Объяснительный жазасың. Дальше анан протокол түзөбүз деп. Машинада отуруп объяснительныйды төкпөй чачпай жазып бергенден кийин объяснительный менен сыймыкты машинага отургузуп туруп. А мен объяснительныйга эми бул аризолордо бүт эле заводской камера турат го. Видеофиксация салона автомобиля имеется деп жазгам мен объяснительныйгачы. Фиксация бар. Эми салондо болбосо да жана кыздын видеолору бар да уже явно ал деле фиксацияда. Даже при любом случае көчөдөгү камералардан деле көрсө болот да кандай болгон. Ошонун баарын жазгам, как она есть. Видеофиксация имеется. Свидетели имеются, свидетели это пассажиры моего автомобиля, так как я работаю таксистом. На момент ДТП у меня в машине было 3 пассажиров, которые тоже пострадали деп жана эмеге жазгам объяснительныйга полный. Могу их даже предоставить депчи соткочу как доказательство. И они здесь тоже стояли до конца деп элечи, объяснительныйга полный жазсам гаишник келип башында ойлоду. Булардын объяснительный эмнени чечмек эле булар. Эми жаза албайт деп ойлоду да мындай. Сөз менен кантип түшүндүрө алмак эле бул депчи. Сен грамотно жазып койдуң. Эми шүгүр братан. Ошону полный жазгандан кийин келип окуду. Окугандан кийин эле машинага бул сыймыкты тартып барып, бияң видео фиксация бар деп жазып турсуң, каякта ошону алып кел деп баштады. Анан бул сыймык мага звонок этет, братан бул видео фиксацияны алып кел көрсөт деп атат. Кандай көрсөт, жана сенде кыздын видеосу барбы десем, ал жарабайт деп атат. Кандай жарабайт, ошол есть фиксация. Бул тиги кыздын фиксациясы. Какая разница? Аризодо деле бар деп айт дедим. Аризодо мындай эмеде, Аризодо флешка жок экен машинада. Регистратор флешкасы жок, иштебейт экен да. Болбой эле айттым, короче, тарант эте бер депчи. Бул өзү да чыгып протоколду переписывать не буду деп айтыптыр. Как если жазып берин, болбосо анда тети служебный номериңерге чалып заявление принимательский этап деп жабып айтам десе, тигилер отур деп машинага кайра. Гаишник эмне деди дейсиң, эми тиги напарнигине пиши как есть деп айтты дедиң, Ошо машинага отурганда эле тиги алып келип бергенден кийин напарник айтты. Болду эми как они если жазып кой деп айтты да тиги шеригинечи. Походу бул жакта башка нерсе чыгарып Сен көңүлчүн айтып атышты эле. Ошону менин көзүм менен айтып атышты. Тигин жазган протоколун бүктөп туруп ыргытып койду да полик. Могу братан келгенден кийин Башка жана протокол жип туруп чыгарып туруп эле бүктөп ыргытып да сен мен нормально чыгарышты билбейсиң деп напарник урушуп атпайбы. Мен түшүнүп турам, эми ойун ойноп да бул элечи. Калп эле эметип койду. Мен нормально чыгарышты билбейсиң деп туруп алып ыргытып туруп кийинкисин чыгарып туруп анда бүктөп ыргытып башынан чыгар деп түшүнтүрүп атпайбы. Анан кайра башынан чыгарып өзү жууп берди да. Ал объяснительныйды биздин со слов потерпевшего объяснительныйда прям очень четко болуп турса, унчук албай калды да. Өкөндө без вариантов болуп калды. Биякта буларың орусча өкөбүз эле жазып берип атпайбы азыр мунун баарын эмне кылабыз дегенде напарнигине айтыптыр да, короче. Всё бияк болбой калды. Пиши как есть. Сен машинаң жанына экөө туруп алып бирдеке деп сүйлөшүп атып, ошондо эмне деп сүйлөштүңөр эле? Я тебя на родину отправлю, тиги бу деп аякта эми аяк эле темада сен эмне дофига умный болуп атыпсың, кимсиң дейт. Мен брат болом дедим. Кандай брат, родственник.
азыр сен текшеребиз, документиңди берчи дейт. Бас документимди берейин десем. Документимди сураганы сурап алып текшере албай койду да, мына даже сыймыктын көзүнчө деле өзүм алып барып бердим го, На, ты же хотел проверить, на меня по базе текшер десем, не надо деп отуруп алды да. Ошол. Акыр аягы жана постановленияны азыр эме менен, планшет менен онлайн чыгарып коюптур. Мурун мындай колго жазып, анан эртеси ГАИге барып печать койдуруп жүрчү элем го. Эртең биз дагы эмне ГАИге барышыбыз керек десем, эмнеге барасың? Мен уже базага кирди бул автоматически жана чек сыяктуу эме. Статьялар жазса эле чыгып берет да. Планшеттен кадимкидей эле дур жана магазинден чек чыккандай чыкты. Постановленияны бири эме айырды ортодон, бирөөсүн тиги кызга, бирөөсүн бияка берди. Экөө тең бири-бирине кол койду. Бирок тиги постановленияда полный вину кыздын мойнуна жазылды да. Ошол. Андан кийин машинаны алып келип жүктөп койдук. Азия паркта жигиттерге да рахмат. Бул улам жардам сурап эметкенден группадан как раз мен да айтып атпаймынбы, чай ичейин деп отурган моментте. Анан келдим да, эмне атайын болуп атабы. Короче, жакшы жеринен бүтүрүпсүң да. Эми колдон келишинче мен деле аны эметейин деген эмесмин, просто ушунча эметип ызычуу болуп кетти. Мен деле ал жерде прям мындай прям эме чисто мындай эме болуп калды. Мен деле как кандай десем мындай намыска тийип кетти эркекче. Келгенде гаилерди ойлогом мындай по закону болуп атат го депчи, карасам бул врачканы тышка тургузуп коюшуптур. Хотя по сути любой жерде потерпевший биринчи отуруш керек да. Даже они должны были первую медицинскую помощь обеспечить кылачы. Муну даже карап аптыр эшикте. Сен өзүң эчтеке болгон жоксуң да. Бүт сойле да, мындай нормально тытылып. Нормально, но бир жак соолугу бир аз чыгып калды. Тийгиз эчтеке болуп турбу тиги? Ал деле мындай эме шок да. Сүйлөп эмете албай. Бирок жана жигити деле келгенден кийин токтоп калды, бирок келип эметкенде мен деле өзүм түшүнбөй калдым эмне болуп аталып кеткенин. Жашынакай эле келип нормально, бирок жолдо келатканда эле уже сыймык менен эметкенде сөздү түшүнгөм да уже эмне кандай болуп атат. Келсем действительно бул эшикте отурат тигилерди машинага салып алып, алардан эме алып тиги видео регистраторун жоготконго аракет кылып көрүптүр. Анысы видео регистраторун машинадан чече албай коюптур гаишник. Кыздын жигити достору менен келип явно эле акча берди деп сыймык өзү деле айтып атты. Эми бул болду да, эми өзү айтып аткандай кантип эметпейсиң. Өз көзү менен көрүп аттыр да эмне болуп атканын. Эми гаишник менен жөнөкөй адам эки жолу жолугуп анан гаишник эле басып бара бербейт да тиги адамга. Түшүнбөй? Тиги балдар машинада отуруп алып, келгенде машинада отуруп, монтип чакырса гаишник акырын түшүп барып саламдашып кайра келип отурупту да. Ошол. Ошондой мекендештер, байкелер, жигиттер, машинага видео регистратор дегенди обязательно коюп койгула. Видео регистратор деген пайдасы көп тиет ошондой моменттерде, мындай спорный эмелерде өзүңөр эметке албасаңар да хотя бы доказательство, регистратор бар. Анан кийин эмне деп кетерим? Түндө Азия парктын деле жигиттеринде көп мындайчы байкелер келишти. Просто башка группаларда мындай нерсени эркекче Москвада ушунча жүрүп көргөн эмесмин. Түнү келип биригип, анан эртең менен эвакуатор менен машинаны жүктөп кетерде эвакуатор эмес, манипулятор келди. Бул машина уже дөңгөлөктөр блокировка болуп, ордунан жылбай калгандыктын себебинен обычный эвакуатор сүйрөй албайт. Манипулятордун баасы 10 000 экен выезд эле келиши. Анан каждый километры канча 123пү, 125 сомбу, каждый километры. Аяка акча действительно жок болчу. Сыймыкта деле өзүндө ишке жаңы чыгып эмес. Анан айла жок, мен деле эметип ушун до конца эмет ГАИ менен ызычуу болгондон кийин уже группада байкелерге, жигиттерге деле кайрылдым, десем. Группадан лично бир брат өзү эле личкага чыкты, брат канча керек болот деп. Менде по чуть-чуть бар экен десем, брат менде 10 000 бар деп аты эстен чыгып кетти. Так көрүп атсаңар от души рахмат. Лично бир брат эле группадан которуп койду 10 000ди. Брат, анан фонд бүткөндөн кийин ишти бүтүрүп анан байланыш жазыңдар деп. Ошол. Аркак берки анан коштук, группадан да ыргытышты. Сыймыктын номерин коюп койгом. Колунан келишинче ыргытты. Баарына рахмат. Байкелер, жигиттер. Ошо. Муну менен
мен деле эмени эметкен эмесмин, просто могу Москвада баарыбыз эле иштеп күнү түнү көчөдө жүрөбүз, ошо биримдикте болуп мондай болуп кетти деп мондай инилер, бизге окшогон жигиттер ушундай ситуацияга попал болгондо мондай кайдыгер карабай, например, чайкана пайкана дегенде айдап эле барып атпайбызбы жөн эле. Кеф күйүп атса бир жакка жөн эле айдап барып атпайбызбы акча үчүнчү. А мындай мекендештер бир жерде жүргөндө мындай алыс жакта бири бирибизди таанып алсак да мындай жардам сурасак, колдон келишинче возможность болуп атса келип койгула, тарс чыккыла, вообще эле болбой баратса мына мендей сиздей мындай эми бизде возможность бар го, канал бар дегендей мындай элге тезирээк жеткире алабыз. Ошондой моменттер менен колдонолу, бири бирибизге поддержка тебели, сураныч ошол эле. Мекендештер бул видео чыгарганыбыздын себеби негизи ушундай ситуация көп болуп атпайбы, мисалы подставной болуп. Эми мисалы может сен келбесең, может башкача болуп бүтүп калмак да, мисалы сен Анысы да бар балким. ошон үчүн бирдеке болуп ДТП кабылсаңар же бирдеке подставный болуп калсаңар, тааныштарыңарга чалып, совет сурап сразу эме кыла да, өзү билемдик кылып, кол коюп салып, анан да эме болуп кетет да. Ошон үчүн билген, башынан өткөн адамдардан совет сурап ишти кыла да. Негизи опасныйраак да. Гаилер келип биринчиден коркутат, анан кийин жана сиз айтып атпайсызбы, көрүнгөн кагазды берсе кол кое бербей эле. Ал да туура нерсе, братан. Эмне үчүн көп бала ушинтип гаи коркутуп, мен сени азыр отделенияга алып барам. Анан отделениядан там тиги документиң туура эмес экен, мунун туура эмес экен десе, кеттик дегиле, баралы дегиле. Биринчи могу постановлениянын ишин бүтүрөлү, анан мен сени отделенияга аяка любой жакка барам депчи. Документ үчүн максимальный эме наказание ал эме да, штраф да. Ал үчүн могу сотто бербейт. Эми там наказание кылып камап койсо, ашып кетсе 3 сутка камайт. Азыр жолдордон көп эме ситуация болот да, мисалы жолдон ППС кармап калат же ДПС тосуп калат, ошондо регистрацияңарды текшергенде как бы базада жок деп эле акча алып коет да. Ошону если уверенный болуп өзүңөргө регистрация чисто болуп эме уверенный болсоңор, до конца турө эле да. А келип коркуп эле сага акча берип атпайбы? Алар регистрацияны толтуруп, силердин регистрацияңар таза болгон күндө базадан чыкпай атат деп көрсөткөнүн себеби ошону айткыла, кел менин көзүмчө жазчы депчи, жана планшеттиге данныйды. А то алар жылын туура эмес жазып коет, же жана пол деген жери бар, мужской, женский деген. Сен эркек болсоң, сени женскийде уруп коет. Конечно, женский андай эме жок базада. Ошону көрсөтө берет, мына жок, чыкпай атат деп. Ошон үчүн менин көзүмчө толтур, мен өз көзүм менен данныйымды окуйм бир сыйра. Любой эле жерге барганда, банк, любой жакка барганда, бирдекени толтурганда, нати проверьте деп берет го. Буларда деле ошондой бериш керек да. На, посмотри заполнение своих данных, прочитай деп, ознакомься деп. Год рождения, там, месяц дегенде. Буларда деле ошончтой эмеси бар да, силер требовать эткен укук бар. Просто көп мекендештер ППС паспорт алып алып, өзүнүн оюндагыдай эле ура берет да, атайын урат да барчы. Мужской болсо женскийди басып кой эле, базадан чыкпайт азыңды коркута. Биздикилер ошол жерден потеря болот да, базада жок экенмин деген. Сомнение кармабай өзүңөргө уверенно туруп эле. Командир, давай монтип мен башым көтөрөм, планшетти мындай кой, мен данныйларымды окуп турайын, кандай жазып атасың. Ошентип туруп текшерткиле да. Анын эч кандай эчтекеси жок. Ошол жигиттер видеону көрдүңүздөр. Эми кимге кандай десем, кимди бирөө үчүн совет болуп калышы мүмкүн, кеңеш болуп калышы мүмкүн. Биз деле баягы атайын эме кылып чыгарган жокпуз. Ушундай окуялар болот экен да, ошон үчүн ушундай окуялар кабылбагыла. Кабылсаңар мындай кеңешип чечкиле да. Эмне сөзүң бар, сен сөп кет да. Ошо айта турган сөзүм ушу группадагыларга айтып коеюн дейм. Чоң рахмат баарына. Ар бирине бирден жооп бере алган жокмун. Өзүм да бошобой калып группадан жазып атканда мен негизи мынчалык болот деп ойлогон эмесмин. Ачык жөн мындай ойдо жокту деп жазып койгом. Эми ошол келгендерге ошол моментте атайын убактысын бөлүп келип сурап койгондорго баарына да рахмат. Ошо чалып жазып атышты, атен өзүмө личкага чалып жазып атышты. Баарына бирден жооп бере алган жокмун да, бошобой калдым да, ачыгын айткандачы. Анан ошол баарына рахмат. Ошо акча которгондорго, тиги хозяйкада уктап калып, эвакуаторго акча ала албай калдым да. Өзүм да жаңы жумушка чыккан, акча жок болуп калып, группага жазышка туура келди да. Чалайын десең түн жарымда эч ким албайт. Ошо группада коллегалар ошо которуп, маалыматтар там чоң жардам тийди. Ушулар аркылуу бүтүп кетти жакшы жагына. Ушу мындай
группанын атынан ушундай Азия парктын атынан ушунун аркасында болду ушунун баардыгы. Ошон үчүн кыргыз жигиттер биримдиктүү бололу, дайыш эле биримдиктүү болуп, ынтымактуу болсок эле баарын жеңебиз. Жолдон көргөндө жүзүбүздү кое берип, машинадан чыгып берсе, кээ адамдар бар го, баягы таксиде бар. Учурашпайт, бирөөсү учурашпайт, анан керсейишет деп кой. блатныйраак машина тээп калса мындай башын ийик карап элечи, эмне 1000 миллион майбак тепсеңер дагычы. Жөнөкөй эле болобу? По-любому баарыбыз бирдейбиз, баарыбыз мигрантпыз бияктачы. Например, чынбы? Ал сен майбак тээп жүргөнүң менен биякта прям укмуш офисте жашабайсың, ошондой эле биздей эле квартирада жашайсың, ошондой эле койка местада жашайсың, анан көчөгө чыгып алып эле ушинтип сиз айткандай өзүн бийик койгондорду билбейм, эч эметпейт. А мындай по сути келсең ошол эле жашоо да окшош эле, просто көчөгө бир эме менен ошого высокомердетип эле мен кыйынмын тигүү депчи өзүнчө укмуш болуп жатат го. Көп эле байкайм мен деле андайды. Ошондуктан жигиттер давайте биримдикте бололу. Мындай анча-мынча эмелерге кайдыгер карабай колдон келип возможность болуп атса келе калалы. Жана жерден гаилер деле таң калды, напримерчи. Мен барып ушунча талашып эметсем, гаишниктер шок эле болду, чынында мактанганда эмес, бирок гаилер акыр аягында айласы кетти да. Бул сыймык өзү деле кийин мага айтты, өзү делечи. Братан, бияга башкача болуп кетти го деп. Ошол. Бирок Амал, сен негизи чын эле мындай азамат жигитсиң да, көп жерден баягы видеолоруңда да постоянно мындай патриоттулукту ойготуп, постоянно мындай праваңды качать этип, эми патриот деп коюш керек да, короче, патриот деген түшүнөсүң да баягы. Ошол эмеңден кайтпай эле жүрө бер. Сага да чоң рахмат. Кыргызстан өзү кенедей мамлекет болсок, өзүбүз кенедей эле мамлекетпиз. Биз ошо кенедей эле мамлекеттин ичинде өзүбүз бириге албай эле кыйналып бөлүшүп эле, сен байсың, сен мындайсың, сен мындайсың деп элечи. Ошондуктан ар ким өзүнүн билгенин, колдон келгенин кылсачы. Мен айтпайм прям там законду билип, тилди билгиле деп. Просто мындай до конца тырышып туруп келип өзүңөрдүн талабыңар туура болуп атса, ошону талашып койсоңор эле бияктагылар деле адам, аны түшүнөт, со стороны байкап. Гаилер менен деле мен бир сыйра кырылып ызылдашып кеткенден аягында сыймык өздөрү гаилер нормально болуп кетишти. Келип мен деле алардан кечирим сурадым, алар менден кечирим сурады. Улут сулут деген маселени эметпейбиз деп көтөргөнгө кечирип кой деп алар деле сурады. Мен просто сен өзүң да нервтенип кеттиң, биз да нервтенип кеттик. Конечно, нервтенесиң дедим. Келсең, сенин брачкаң ушундай ситуация болуп атса кандай кылат элең десем, аның да туура деп алар деле. Аягында кечириштик нормально. Ошо постановленияны берди, полный как есть түшүндүрүп беришти аягында. Ошол сыймыктан кечирим сурап кетти. Даже жана ызылдап аткан кыздын жигити да келип кечирим сурап кетти. Бул сыймыкка рахматын айтып, сен кызымды сөкпөй, ызылдабай эметкениңе от души деп кетиптир жана орус бала. Акчасын алып аягында алар да кетишти. Ошол мекендештер ким да ушундай ситуация кабыл эле ушундай сыяктуу болуп окшошкон сыяктуу болуп кандай десем. Эми ушундай ситуация кабыл эле да. Кабылса астыга комментарийга жазып, оюңарды бөлүшүп, видео жакса лайктан коюп, комментарий оюңарды жазып кетиле. Ошол. Мен ойлоп атам, ушу силер үчүн керектүү видео болду, кандай десем, пайдалуу видео болду деп ойлойм да. Мен бир эмени айта кетейин, жигиттер, байкелер дагы эмечи. Могул ар кайсы, например, башка парктарда иштеп жүргөндөр, если эметем десеңер, могу Азия паркка кошулсаңар, мен өзүм да Азия паркта жүрөм, группасында бармын. Азия паркта иштеткен Куба деген Кубат толук аты. Кубатта постоянно ушундай эме кайдыгерлик карабайт да. Мен ошо Кубаттын группасынан көрдүм да бул сыймыкты. Мен да Кубаттын группасында бармын өзүм ошо Азия паркта. Азия паркта кадимкидей мындай колдон келишинче аракетин бөлүп турат. Атак Азия парктыкын бияка жаза кетиңсе номерлерин кошулам дегенде жигиттер болсо кошулсаңар, мен да связьта болом ошол жакта. Номерин жазып коюм, Азия паркка подключение болуп ким ошол жакта жүргөн болсо, жигиттер Азия паркта биримдик бар да. Кубат өзү да дайыма связьта. Түндө чалсам бир аз окубай калды, бирок таң атпай өзү кайра связьга чыкты. Не болду, брат, менден эмне жардам кечирип кой деп Куба өзү таң атпай чалды. Эркек эле мына көрдү го бул сыймык өзү деп. Мен просто түндө аны да эметкем да. Тур эле тур бияктындай болуп кетти. Ошол жигиттер, байкелер. Мейлі анда көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум. Мекендештер.